жана көк кимчендер. Булар мурунку толкун учурдагы Көлтөр командасы, ал эми сары түстөгү бул болсо Ак Суу Жаат экендигин айтып коюшубуз керек. Азыр Ак Суу командасынын oyunчулары улакты жерден алууга аракетин жасоодо жана улак дагы да болсо жерде. Келиңиздер курамдарды тааныштырып өтөлү. Биринчи болуп Ак Суу командасына баштай турган болсок, Автандил Арзыматов команданын капитаны, ал полковник аттуу аргымак менен ойун алып барат. Биринчи катар санында ойнойт. Андан ары экинчи Тилек Осмоналиев, девятка, андан ары үчүнчү Алымбек Батырбек уулу Жал, төртүнчү Нуртилек Сейитмуратов первый, бешинчи Бек Асанкулов Аңарык, алтынчы Мирлан Алсеитов Барон, жетинчи Дүйшөн Сейитмуратов Талас, сегизинчи Рустам Какеев Золотой, тогузунчу Бекболот Болотбек уулу Сосновка, онунчу Бакыт Жолдош уулу Жиган, 11-нчи Аскат Исенбаев Таракан жана 12-нчи Айбек Раис уулу Кыяк. Ал эми Көлтөр командасына келе турган болсок, команданын капитаны Нурбек Жакыпбеков ал биринчи катар сан менен ойнойт. Минген аты Байрак, андан ары экинчи Мээримбек Осмоналиев, анын минген аты Патрон, үчүнчү Тилек Кошумбаев Береке, төртүнчү Талантбек уулу Эржан Ханкүрөң, бешинчи Майрамбек Абдылдаев Путин аттуу аргымак менен ойнойт. Андан ары алтынчы Назар Кошумбаев ТТ, жетинчи Жамболот Кайдыбаев легионер менен ойнойт. 8-нчи Жаныш Конушбаев Золотой, 9-нчу Жаныбек Курманбек уулу Борон, 10-нчу Урмат Абдыш уулу Аракет, 11-нчи Элдер Жумадылов Батыр. Ошондой эле 12-нчи Бактияр Асанкулов капитан менен ойноп бүгүн жакшы оюнду көрсөтүүгө аракетин жасайт. Ал мезгилде Көлтөр командасынын оюнчусу жок, бул эсептелинбейт, себеби түшүп андан кийин ыргытып койду. Көлтөр командасы чындыгында жакшы чабуулду уюштурган болчу, бирок эсепке алынбайт. Азыр биз жекеге ортоктош болобуз. Көлтөр командасы да бир жол белгилеп коюшубуз керек. Алар көк форма менен ортого чыгып оюн алып барууда. Ал эми атаандаштары Ак Суу командасы алар сары түстөгү кийим менен чыккандыгын белгилеп коюшубуз керек. Көлтөр бул дал ушул Ысык көлдүн командасы экендигин айта турган болсок, жергиликтүү көрмандар ипподромго келип, азыр өздөрүнүн сүйүктүү жаатына колдоо көрсөтүүдө деп айтканга да негиз бар. Бирок чын айтышыбыз керек, мынакей 3-чү мелдеш күнү орун алууда. Ипподром толмок түгүл, ипподромго келген көрмандардын саны өтө эле аз. Азыр жок, эркин абалга топ улак ташталып, ошол жерден аны эңип алууга жааттар аракетин көрөт экен. Бүгүнкү беттештеги биринчи жакшы чабуулду Көлтөр командасы уюштурган менен акырында Ак Суу Жааты дагы өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө аракеттенүүдө. Улак дагы да болсо талашта, калыс эгерде 1 мүнөттөй убакыттын ичинде азыр улак өйдө көтөрүлбөсө, ышкырык жаңыртып жекеме-жекеге чакырмак. Бирок улакты эңип алууга дагы жетишкен болчу Ак Суу оюнчусу, бирок аны дароо эле таштап койду. Бүгүн да буйруса 6 оюн программада бар. 6 оюн албетте бардык командалар жогорку деңгээлдеги оюнду көрсөтөт деген ниетибиз бар. 2 жогорку лиганын командалары тайпалык баскычта ойносо, калган 4-төө чейрек финалдык баскычтагы 1-чи лиганын оюндары. Плей-оффту бир гана команда жеңилер замат дароо мелдештен кош айтышат. Андыктан бүгүн жеңүүчү аталган командалар жарым финалга жолдонмаса, ал эми жеңилгени өздөрүнүн үйүн көздөй сапар алат. Улак дагы да болсо ортого таштала элек, жекеме-жеке аянтына таштала элек. Себеби эркин абалда улакты эңип алуу оңой иш эмес. Аны биз жакшы билебиз. Көп бир ойногондор андан дагы жакшыраак билет. Улак эми гана мына ортого ташталууда. Келиңиздер азыр жекеме-жеке чыгуу эрөөлү. Көлтөр командасынан 8-чи катар санындагы оюнчу чыккан болсо, ал эми анын атаандашы бул Ак Суу командасынын дагы бир ушул көзгө көрүнөрлүк оюнчуларынын бири ортодо улак үчүн күрөш жүргүзүүдө.
Анткен менен Көлтөрдүн оюнчусу Жаныш Конушбаев команданын лидери деп айтсам дагы болот. Кайсы бир деңгээлде Золотой менен улакты биринчи болуп жеңип алууга жетишкен. Анткен менен андан ары чабуулду улантууга эч кандай мүмкүнчүлүк болгон жок. Эми кайрадан жекеме жеке чыгуу эрүүлү болот. Накей ошол эле Жаныш Конушбаев жанага каршы Аксу командасынан 11-чи катар санындагы оюнчу бул Аскат Исенбаев чыккан экен Таракан менен. Албетте аттардын өзгөчө ушундай кайман аттары дагы бар. Биз аны көрүп билип эле жүрөбүз. Путин деген атты көрүүдөбүз. Накей Золотой, Таракан, Полковник чындыгында аттардын ушул каймана аттарына карап туруп бир жылмайгың келет. Азыр болсо мынакей улакты Жаныш Конушбаев кайрадан эңип алган, бирок Золотой улакты эңер замат сыртка чыгып кетти. Же Жаныш Конушбаев өзүнүн тактикасы ушундай беле, негизинен такымга мыктылап басмайынча тегерек чийинден чыгуу керек эмес. Бул оюнчулар деле билет жакшы. Эмнегедир Жаныш Конушбаев бир эмес 2 жолу улакты биринчи болуп жеңип алууга жетишкен менен андан ары жыйынтык жакшы болгон жок. Келиңиздер кезектеги жекеме жеке чыгуу эрүүлү. Көлтөрдөн ошол эле Жаныш Конушбаев, бирок Аксу командасынан Айбек Раис уулу чыккан экен бул жолу. Айбек Раис уулу жакшы экен анын аты, салыштырмалуу кыяк деген ат менен чыккан Жаныш. Кечирсиздер, Айбек Раис уулу анын кыяк деген аргымага азыр ортону бербестен толугу менен ортону алып берүүдө. Жаныш Конушбаев бүт аракетин көрөт азыр. Золотой менен чыккан Жаныш Конушбаев. Ал эми Айбек Раис уулу кыяк менен чыккандыгын белгилеп коюшубуз керек, эгерде эле аттарды алмаштырып минбесе. Жаныш Конушбаев аракетин көрүүдө, ортону алууга, бирок Айбек Раис уулу акырындап улакты эңип алды жана сол такымга басты. Эми чабуулга чыкса болот. Бирок өнөктөштөрү кандай жардамга келет, ошону дагы бир сыйра анализдеп чыгып, андан кийин гана жүрүшкө барууга мүмкүнчүлүктөрүн караштырып көрөт. Айбек Раис уулу улак менен дагы болсо азыр Аксу командасы чабуулга жөнөшү мүмкүн, бирок ага чейин сүрмө топ кайрадан өздөрүнүн ишин жогорку деңгээлде аткарууга аракеттенүүдө. Айбек Раис уулу өнөктөшүнө өткөрүп берди улакты жана азыр жакшы бир чабуул өнүкчүдөй байкай туралы. Аксудан бул ирет Мирлан Алсеитов чабуулга чыгып бара жаткан мезгили. Мирлан Алсеитовду албетте жакшы тааныйбыз. Кыргыз көкбөрүсүндөгү аты жакшы таанымал болгон оюнчулардын бири. Улак үчүн күрөш, бирок Мирлан Алсеитов деле дароо чабуулга бара алган жок. Себеби Көлтөр командасынын оюнчулары абдан жакшы коргонгондугун көрдүк. Улак жерге түшүп калды. Эми ким биринчи эңип алат? Азыр Аксу командасынын оюнчусу бара жаткан учур, бирок эңип алуу оңой болгон жок. Анткени менен мына эми гана Аксу командасынын оюнчусу дагы бир жолу эңүүгө аракетин жасады. Дагы бир жолу Аксунун оюнчусу. Негизинен Көлтөр командасы фаворит деген ой болгон менде. Эмнегедир азыр алар өздөрүнүн ачык фавориттигин көрсөтө элек. Улак жерде сакталууда. Тескерисинче мына атаандаштары улакты эңип алууга жакшы бир жол издеп табууда. Аксу командасы тууралуу айтуудамын. Калыс ышкырыгын жаңырта элек али, бирок калыс жекеме жекеге чакыруучу убакыт деле акырындап келип калгандай. Кайрадан эңкейип азыр Аксу командасынын оюнчусу улакты алды, бирок аттын башын тарта албай натыйжада өзү дагы кулап түштү. Абайлаш керек. Ден соолук маанилүү. Азыр жекеме жеке чыгуу болот. Калыстар тобу алып
Көлтөр командасынан Жанболот Кайдыбаев улақты ортого таштады. Мосо Көлтөрдөн Элдияр Жумадылов чыкса, ал эми каршылаштарынан жаңылбасам Айбек Раис уулу чыгыш керек. Кыяк менен бирок баягы командада Ахиллес сыяктуу лидер ат болмоюнча ар кандай аттар ар бир жекеме-жеке чыгууда ортого чыгыш толук мүмкүн. Улак үчүн күрөш жүрүп жаткан мезгил. Азыр Аскат Исенбаев, кечиресиздер, Көлтөр командасынын оюнчусу Элдияр Жумадылов ортону көбүрөөк көзөмөлдөп жаткан чагы, ал эми Айбек Раис уулу таптакыр ортого кире албай жаткандыгын байкоодобуз. Бирок тек гана мынтип сүрө бербестен улакка эңилип улакты алуунун дагы айласын көрүш керек. Элдияр Жумадылов, Айбек Раис уулу, мынакей анын аргымагы кыяк ортону алып алса эле таптакыр атаандаштарын жолотпой жаткан чагы. Жакшы кыяк, жакшы бир эмгекти, жакшы бир ишти жасады. Кайрадан кыяк ортого өзүнүн ээсин алып келүүдө. Эми байкай туралы Айбек Раис уулу канчалык деңгээлде жакшы эңе алат. Жок, жакшы болгон жок. 1 мүнөттөй убакытта эки тарап тең эч кандай улакты эңип ала алган жок. Жана азыр кезектеги жекеме-жеке чыгуу эрөөлү орун алат. Жекеме-жеке чыгуу бул ирет Көлтөр командасынан Жаныш Конушбаев чыгышы күтүлөт. Ооба, Жаныш Конушбаев ага каршы Бакыт Жолдош уулу Жиган менен чыккан экен. Келиңиздер, улак үчүн күрөш жакшы эле аракеттенүүдө. Азыр Жаныш Конушбаев негизинен улакты мыкты эңет экен, бирок анын аты Золотой буга чейин кыякка каршы эрөөлгө чыкканда өзүнүн мыктылыгын көрсөтө алган жок. Азыр улак жерде Бакыт Жолдош уулу Жаныш Конушбаев дароо алар Азаматты жанына барды. Азамат жакшы эле аракет жасады. Улак болсо жерден көтөрүлгөн жок. Улак азыр жерге түшүп калды. Ким Көлтөр командасынын оюнчулары же атаандаштары ким биринчи улакты эңип алат? Азыр жакшы эле эңгенге Ак Суу командасынын оюнчуларына мүмкүнчүлүк болгон. Бирок өтө чоң күрөш, чоң таймаш уланууда. Мындайда командалардын деңгээли бирдей болгон мезгилде улакты жерден эңип алуу оңойго турбайт. Аны биз баарыбыз жакшы билебиз. Улак уландуу түрдө ортодо жаткан мезгил. Аны ким алат? Ким биринчи эңип алат? Жакшы аракет. Мынакей жакшы эңип алуу. Ак Суу командасынын оюнчулары дароо эле атаандашын ортодон уруп токтотушту. Анткен менен улак азыр Көлтөр командасынын оюнчусунда. Бул Көлтөрдүн оюнчусу Урмат Абдыш уулу атаандаштарынын коргонуу бөлүгүнөн бошом чыгууга аракетин көрүүдө. Жакшы, мынакей урдурган аттары абдан мыкты экендигин көрдүк Ак Суунун, бирок алар азыр канчалык деңгээлде жардам бере алат? Байкай туралы. Урмат Абдыш уулу өзү алдыны көздөй бара жаткан мезгил, өнөктөштөрүнөн жардам күтүүдө. Эмнегедир анын өнөктөштөрү бул ирет баягы керектүү жардамды бере албай жаткандыгын байкоодобуз. Өтө бир кыйчалыш учур. Урмат Абдыш уулу азыр чамамда өзү каалагандай чабуулга чыга албайт. Сүрмө топ акырындап аутка жакындап бара жаткан мезгил. Жада калса улакты азыр Ак Суу командасынын оюнчусу алып кетти. Ак Суунун оюнчусу бул Рустам Какеев эми акырындап атаандаштарынын тайгызанын көздөй жөнөйт. Өнөктөшүн өткөрүп берди Какеев. Жана кайрадан Бакыт Жолдош уулу улакты өз карамагына алган чагы. Сүрмө топ кайрадан өз ишин жакшы аткарды. Эми биз жекеме-жекеге
чыгууга ортоктош болобуз. 15-мүнөткө чейин али бир дагы салым бул беттеште каттала элек. Кызыктуусу эки команда тең ушундай жакшы оюнду көрсөткөн. Биринчи беттешинде 8-1 финалдык баскычта бүгүн деңгээли күчтөр бирдей болгондугуна байланыштуу улакты жерден ала албай жаткан учур. Азыр ортодогу оюнчуларды тааныштыралы. Бакыт Жолдошуулу бул Аксуу командасынан чыккан, ага каршы Талантбек уулу Эржан чыккан экен. Эржан азыр кайрадан улакты алууга аракетин жасоодо. Ортону бербестен, бирок оңой эмес азыр эңип алуу. Эржан Талантбек уулу акыры улакты алгандай көрүнгөн, бирок аны дароо эле Бакыт Жолдошуулу алып койду. Аксуу командасы чабуулга чыгат. Байкай туралы. Аксуунун жүрүшү өтө жогорку деңгээлде болчудай. Аксуу командасы биринчи жолу атаандаштарынын тайгызанына жакын барды жана ыргытууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бакыт Жолдошуулу натыйжада улакты түшүрүп алгандыгын дагы көрүүдөбүз. Азыр улак бош жатат азырынча. Мына эми жакшы мүмкүнчүлүк бар улакты эңип алууга. Улакты азыр бул 7-чи номердеги Көлтөр командасынын оюнчусу эңип алган. Чыга элек, чабуулга жөнөсө болчудай. Жакшы, мынакей жакшы эле буйтап бара жатат. Көлтөр командасы азыр чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Жанболот Кайдыбаев өнөктөшүнө өткөрүп береби же жокпу? Жок, өнөктөшүнө али өткөрүп бере элек. Анын командалаштары сөзсүз түрдө атаандаштарынын коргонуу бөлүгүн караш керек эми. Өткөрүп алуунун эмне кереги бар? Түшүнүксүз азыр 6-чы номердеги оюнчу өткөрүп алууга ашыгууда. Өткөрбөстөн атаандашын жапса, балким мындан курчураак чабуул болмок. Азыр мына жыйынтыгында өткөрүп берүү болду. Натыйжада эмне болуп жаткандыгын өзүңүздөр көрүүдөсүздөр. Сыртка чыгып кетти. Улак бар тең. Эми кезектеги жекеме жеке чыгуу эрөөлү ортодо болот. Көлтөрдө дагы Аксуу командасында дагы бирден жакшы мүмкүнчүлүк пайда болгон. Бирок алар өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдалана алган жок. Оюндун бүтөрүнө 2 мүнөттөй убакыт калган учур. Ал мезгилде Көлтөр командасы коргонуп жаткан тайгазандын жанында жекеме жеке чыгуу орун алууда. Жаныш Конушбаев Көлтөр командасынан ортого чыккан. Ага каршы чамамда бул Айбек Раис уулу окшойт. Айбек Раис уулунун аты гана Золотойду таптакыр ортого жолотпоорун көргөнбүз. Ошол Айбек Раис уулу кыяк менен азырынча ортого эч кимди жолотпой жаткан мезгили жана жакшы эле улакты эңип алды. Эми мыктылап такымга басыш керек. Сыртка чыга элек. Айбек Раис уулу азыр көзгө толумдуу чабуулду уюштурчудай. Мына дароо эле өткөрүп берди азыр чабуулчуларга. Айбек Раис уулу позициялар бар. Же болбосо спорттук термин менен айтсак амплуа бар. Бул көкпөрдө дагы азыр жармашыш керек. Аксуу командасынын оюнчусу эмнегедир көбүрөөк туруп калды. Себеби эки жактан атаандаш келип, натыйжада мына алып улакты тартып албаса дагы оюнчуну сыртка чыгарып жибергендигин байкадык. Эми жекеме жеке чыгуу ортодо болот. 30 секундадай убакыт калды биринчи таймдын бүтөрүнө. Али жааттардын бир дагы салымы боло элек. Кызыктуусу ушул. Себеби эки команда тең чабуулдагы мыкты оюнчулар менен айырмаланган алгачкы оюндарында, а бул жолу али бир дагы салым жок. Балким бул убактылуу көрүнүштүр.
бирок ошентсе дагы факт салым болгон жок. Акыркы секундалар болгондугуна байланыштуу командалар ойнодон баш тартты. Урматтуу мекендештер, Көлтөр жана Аксуу командаларынын ортосундагы беттештин экинчи таймы башталып кетти. Эсеп сандары азырынча биринчи бөлүктөн кийин 0-0, эсеп ачылган эмес тагыраагы. Азыр экинчи бөлүктүн башында эле дароо Көлтөр командасы чабуулга барды, бирок улак кимде? Улак дагы да болсо Көлтөрдүн оюнчуларында окшойт. Чабуул уланууда, бирок Аксуу оюнчулары бул ирет жакшы коргону алды. Эң башкысы Кетай Казандан алыстатты, азыр болсо сыртка чыгып кетиши күтүлөт. Сыртка чыгып кетти. Эми болсо жеке чыгуу орун алат. Биринчи таймда деле Көлтөр командасы көбүрөөк чабуулга чыкты. Аксууга салыштырып айта турган болсок, бирок жыйынтык жок. Жыйынтык болбогондон кийин чабуулдун деле эч кандай пайдасы болбойт. Азыр улак ортого ташталат. Анткени менен Аксуу командасы дагы ушунчалык курч мүнөздөгү оюнду көрсөтүүдө. Алардын уюштурган чабуулдары сейрек болсо дагы атаандаштарыныкына салыштырмалуу салымга жакыныраак болду деп айтсам жарашат. Жаныш Конушбаев азыр улакты эңип алууда Көлтөр командасынан. Эми ал өзү эле чабуулга бара жаткандай, жок, улак түшүп калды. Эртелеп аракет кылыш керек. Кайсы команданын өкүлү болсо дагы азыр бири-бирин мынтип түртүп жаткан учуру жана мүмкүнчүлүк бар. Көлтөр командасынын оюнчусу улакты алган. Оңдон солго өткөрө алган жок. Солдон оңго. Натыйжада кей андан ары чабуулду өнүктүрүүгө дагы мүмкүнчүлүк болбоду. Улак уландуу түрдө жерде. Азыр топ эки команданын бардык оюнчулары келип ушул улакты эңип алууга аракеттенүүдө. Улакты болсо Аксуу командасынын оюнчусу эңип алды. Жакшы такымга басарда жакшылап кармай албай калды окшойт. Улак кайрадан жерде. Эми Жаныш Конушбаев кайрадан эле. Жок, кечиресиздер, бул Жаныш Конушбаев эмес. 6-чы номердагы Көлтөр командасынын оюнчусу Назар Кошумбаев. Назар Кошумбаев улакты эңип алган. Өзүнүн командалаштары сөзсүз түрдө жардамга келиши керек. Азыр Жаныш Конушбаев, мынакей команда капитаны Нурбек Жакыпбеков улакты алды. Экинчи таймда азырынча Көлтөр командасынын оюнчулары көбүрөөк улак үчүн аракеттенүүдө, жакшы бир маанайда чыккандай. Анткени менен Аксуу командасы оюндагы алгачкы салымды жаратышы мүмкүн. Азыр абайлаш керек. Жакшылап ат мүдүрүлүп кетти бул жерде. Оюнчунун эч кандай күнөөсү жок. Ат мүдүрүлүп кетип, натыйжада жакшы эле кармап бара жаткан улакты колдон түшүрүп алууга аргасыз болду. Азыр жүнүнөн кармап алды окшойт. Мындай жерден кармаганда бир аз ийгиликсиз болуп калышы мүмкүн, себеби улак жүнүнөн кармаганда чыгып кетет. Азыр улакты бош турган жерден Көлтөр командасынын оюнчусу эңип ала алган жок. Мынакей эми Аксуу оюнчусу улакты кайрадан алды, бирок сыртка дароо эле чыгып кетти. Өтө минималдуу мындай сандык катыш болот окшойт бул беттеште. Эгерде беттеш оюн ушул темпте уланып отура турган болсо, мен айтпайм, ушул боюнча кетет деп оюн. Балким алдыда командалар, кайсы бир команда салым жарата турган болсо, улакты таштай турган болсо, коргонуу бөлүгү алдаганча ачылып калышы дагы толук ыктымал. Жаныш Конушбаев кайрадан ортодо, ага каршы Айбек Раис уулу же бул ким? Мага жакшы көрүнгөн жок, бирок ортодон азыр Аксуу командасынын оюнчусу улакты дароо эле эңип алды. Айбек Раис уулу болгон. Айбек Раис уулу кыяк менен ортого чыгаарын белгилеп коюшубуз керек. Кыякты жеңер азырынча
ат Көлтөр командасында жоқ екен жекеме-жекеде. Дароо эле Айбек Раис уулу өзүнүн командалашы менен биргеликте улакты таштоого бел байлап алдыга жөнөгөн. Аксуу оюнчулары азыр бир топ кооптуу чабуулду өнүктүрүп бара жаткан мезгил. Эки оюнчу биригип ыргытышы мүмкүн. Жана эсеп сандары ачылды. Мынакей Аксуу командасы эсепти ачты, алдыга чыккан мезгил. Эсеп 1-0. Аксуу жааты экинчи таймдын 5-мүнөтүндө алдыга чыкты. Айбек Раис уулу чындыгында ал чабуулду өтө мыкты деңгээлде баштады. Өзү улакты жерден эңип алып, андан ары жүрүштү уланткан. Ошентип көпкө күтүлгөн улак тайгазанда. Эми Көлтөр командасы кандай жооп берет? Аксуу командасы балким атаандаштарынын бир аз чабуулдук аракеттери күчөп кеткендигине байланыштуу кайрадан кийинки салымдарды бат-баттан жаратып коюшу дагы толук ыктымал. Азыр улак жерде Аксуунун оюнчусу биринчи жолу аракет кылды. Андан кийин бош турат улак. Раис уулу Айбек 95-жыл көкбөрүчү. Раис Айбек уулу Раис уулу Айбек мынакей натыйжада бүгүнкү беттештеги алгачкы салымды жасады. Улакты көтөрүп алууга Көлтөр командасынын оюнчусу аракеттенген, бирок бат эле улак кайрадан жерде. Азыр жоон топтун ортосунда улакты эңип алууга эки команданын оюнчулары айламал издеп жаткан мезгил. Азизбек оюнду жүргүзүп аткан башкы калыс Азизбек жети калыс бардыгы оюндун улак оюн таласында. Улак дагы да болсо оюн таласында. Эми гана Көлтөрдүн оюнчусу улакты эңип алгандай. Караш керек, ал өзүнүн тайгазанын көздөй бара жатат. Кече күнү ушундай келип туруп улакты таштап койгондор дагы болгон. Өтө жакшы. Азыр Көлтөрдүн оюнчусу бул Жаныбек Курманбек уулу. Жаныбек Курманбек уулу өтө жакшы ылдамдыкта бара жаткан мезгил. Жана улакты таштаганга бул ирет мүмкүнчүлүк болгон жок. Азыр болсо кайрадан бир айланып келип, өзү улакты таштаганга аракетин көрөт. А бул жерде эми алды жакшы коргонуу, атаандаштары мыкты коргонууга жетишип калды. Азыр улак кайрадан чоң талашта. Эң башкысы тайгазанга түшкөн жок. Аксуу командасынын оюнчусу улакты алууга аракетин көрүүдө. Азыр байкай туралы. Жакшы эле бир чабуул болду эле, бирок аны Жаныбек Курманбек уулу салымга айланта алган жок. Улак чоң талашта. Мен айта албайм кайсы бир команданын өкүлүндө өтө жакшы абалда деп. Мына эки жаат тең азыр бир улакты бардыгы 10 кол болсо 10 кол сала талашып тартышып жаткан мезгили. Бирок Аксуу командасынын оюнчулары бул жерде кайрадан улак үчүн командасынын оң такымында күрөштө мынакей жеңишке жетүүдө. Жакшы. Азырынча чабуулга чыгууга кайрадан Аксуунун оюнчусу бул Бекболот Болотбек уулу аракетин көрүүдө. Бекболот өнөктөшүнө өткөрүп бериши дагы мүмкүн, бирок өзүнүн тайгазанынан бир аз алыстап алса дагы жакшы болмок. Себеби мындай жерде кайрадан улак жерге түшүп калышы дагы мүмкүн. Эч ким айта албайт аны. Ал мезгилде кайрадан сүрмө топ сыртка сүрүп бара жаткан Аксуу оюнчулары бири-бири менен пас алмашууда. Жана ушул жерде эки оюнчу артта калып калды. Деги чекти жакшы бир мүмкүнчүлүк бар эле, аны колдонуп улакты эңип ала алган жок. Баары тең бири-бирин карашууда. Ким алат улакты андай болсо? Азыр оюнчуларды карабастан улакты эңүүгө аракетин көрүш керек. Көлтөр командасынын оюнчулары түшүнгөн жокмун. Көлтөрдүн оюнчулары кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн баягы мүмкүнчүлүктөрүн толук сынап көрбөй жаткандай. Жакшы, Аксуу оюнчусу кайрадан
улақты еңіп алды. Накей, сен еңбесең, анда сен атандашың еңет деген сөз ушул. Ақсу командасы азыр чабуулга барат. Байкай туралы өтө жакшы жүрүш өнүгүшү дагы мүмкүн. Бирок дароо эле коргонуудагы оюнчулар жетип келди. Эми жеке чыгуу эрөөлү катталат. Азыр чындыгында абдан эмне болуп кетерин билбеген учур орун алууда. 1-0 эсеби бул туруксуз эсеп. Аксуу азырынча алды да, бирок бат эле эсепти теңип алышы мүмкүн. Атаандаштар бир эле салым менен азыр улакты Көлтөр командасынын оюнчусу бул Жаныш Конушбаев эңип алган. Жаныш Конушбаев өзү чабуулга барат. Азыр команданын лидери деп айтсам да болот. Анын жүрүшү канчалык деңгээлде мыктуулорун азыр байкап туралы. Жаныш Конушбаев тайгазанга жетти. Бир айланышы керек. Азыр атаандаштары жакшы коргонууда. Өнөктөштөрү эмнегедир артта жүргөндүгүн байкоодобуз. Мен албетте эч кайсы оюнчуну жеке сындагым келбейт, бирок мына байкасаңыздар, Жаныш Конушбаевка бир бүтүн болуп командасы жардам бере албай жаткан мезгили. Балким аттары алсыздык кылуудабы, балким оюнчулар өздөрү бир аз начар ойноп жаткандай. Жыйынтыгында улак жерге түшүп калды. Ой, Аксуунун оюнчусу кулап кетти, абайлаш керек. Азыр улак үчүн күрөш дагы да болсо уланып жаткан мезгил. Экинчи таймдын ортосунан өтүп калган мезгил. Аксуу командасы менен Көлтөр командасы дагы бири-бирине шенеге бычак жая турган команда. Жана Азамат, накей сары түстүлөр кайрадан улакты алды эле, бирок бул жолу бул чабылды эле. Эч кандай бир өзгөчө окуя менен уланбайт. Биз кайрадан жеке чыгууга ортоктош болобуз. Тренери машыктыруучусу Сагынбаев Белек. Көлтөр команданын жетекчиси Бекбой Канат, машыктыруучусу Осмонов Тургунбек. Аксуу командасы азырынча экинчи таймда 1-0 эсебинде бир упай менен азырынча алды да. Экинчи таймдын 13-чү минутасы. Келиңиздер, кайрадан жеке чыгуу эрөөлү. Азыр кайрадан эле Көлтөрдүн оюнчусу улакты эңип алууда, бирок дароо аны тартып алууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. Айбек Раис уулу жакшы эле аракетин көрүүдө. Оюнчу тарапка келип калды улак, ошого дароо Айбек Раис уулу жетишип, аны өзүнүн карамагына алууга үлгүрдү. Эми Аксуу командасынын оюнчулары азыр кандайдыр бир жогорку деңгээлдеги чабуулду уюштурууга мүмкүнчүлүк алып турган мезгил. Байкай туралы, акырындап жоон топ эми жардамга келе баштады. Бирок Аксуу оюнчулары чабуулду улантууга дагы да болсо мүмкүнчүлүк караштырып жаткан мезгил. Алдыга бара жаткан чагы азыр бир айланды. Андан ары өнөктөштөрүнө эле өткөрүп бериши мүмкүн. Бүгүнкү беттеште Айбек Раис уулу азырынча жалгыз салымдын ээси. Ал өнөктөшүнө өткөрүп берген экен. Бакыт Жолдошуулу эсеп сандарын 2-0 өзгөртөт. Бакыт Жолдошуулу эсепти мынакей 2-0 өзгөртүп салды. Аксуу командасы алдыга ишенимдүү түрдө чыгып жаткан учур. Өтө жакшы оюн. Тактикалык жактан Аксуу командасы бул беттеште азыр атаандаштарын утууда деп айтсам болчуда. Коргонууну мыктылап туруп, сейрек кездешкен чабуулдарда өздөрүн жогорку деңгээлде көрсөтүүдө Аксуу жааты. Ал эми Көлтөр
Көлтөр азыр эмне кылат? Көлтөр 2-0 чындыгында бираз мырзадан өздөрү таппай турган мезгил. 1000 сомдон даяр 2000 сомуңуздар калды. Дагы 5 мүнөт убакыт бар. Мынакей жөн эле убакыт алууга мүмкүнчүлүк берип коюлду. 15 минутта. Көлтөр командасынын ойноо эмне саясат деп айтсак дагы болобу? Эмнегедир бат эле улакты мына атаандаштарына берип коюшууда. Улак азыр ортодо жеке чыгуу эрөөлү. Бул жолу кайрадан Көлтөр командасынын оюнчусу улакты эңип алды. Сүрмө топ сыртка чыгарып жиберет окшойт. Улак чыктыбы, чыкпадыбы? Жок, чыга элек экен. Коюп жибериш керек азыр. Жок, аут болгон экен. Мынакей каптал калысы аутту көрсөттү. Демек, аут болсо аут, жеке чыгуу эрөөлү кайрадан орун алат. Азыр жеке чыгуу Жаныш Конушбаев бул кайрадан Көлтөр командасынан ага каршы кыяк менен Айбек Раис уулу. Айбек Раис уулу бүгүн коргонууда өзүн өтө жогорку деңгээлде көрсөтүүдө. Аны биз буга чейин дагы көргөнбүз. Айбек Раис уулу анын аргымагы чындыгында жекеде мыкты болууда. Жаныш Конушбаев жакшы эле эңип алат экен, бирок анын командалаштары айтор жардамга келген оюнчулар аз болууда. Мынакей Жаныш кайрадан улакты эңип алды, кичине эле мүмкүнчүлүк жаралар замат, ал ошол мүмкүнчүлүктү колдонду. Эмне кылат азыр Көлтөр командасынын оюнчусу Жаныш Конушбаев мыктылап улакты такымга баса алган жок. Жана улак азырынча жерде Аксуу командасына кайрадан кандайдыр бир кичинекей мүмкүнчүлүк пайда болуп жаткандай. 3 мүнөттөй убакыт калган учур жана эсеп сандары эгерде эле эңип кеткенде балким өзгөрүп калмак. Дагы да болсо Аксуу командасы чабуулда. Аксуунун оюнчулары азыр кезектеги салымына өтө жакындап барууда. Улак Аксуунун оюнчусунда калчудай. Бирок сүрмө топ сыртка бул ирет чыгарып жиберди. Эми кезектеги жеке чыгуу эрөөлү катталат. Жеке чыгуу, бирге бир чыгуу деп дагы айтып койсок болот. Мынакей кезектеги эрөөл бул жолу 4-чү катар санындагы Аксуу командасынын кечирисир Көлтөр командасынын оюнчусу Эржан Талантбек уулу аракеттенүүдө. Ал эми ага каршы кайрадан эле Айбек Раис уулу. Бирок мынакей Эржан Талантбек уулу өзүнүн аргымагы Хан Күрөң менен ортону алууга аракет жасоодо. Жакшы эле бир аракеттер бар, байкалып турат. Бирок улакты эңип алуу бул өзүнчө башка иш. Жакшы, Эржан Талантбек уулу улакты эңди, оң такымга басты. Эми чабуулга командалаштары менен чогуу чыгыш керек. Азыр бир бүтүн болуп чабуулга барышы керек эле. Бирок натыйжада мынакей өзүнүн өнөктөштөрүнө өткөрүп берди дагы. Ал жерде чабуул таптакыр жоголуп калгандыгын көрдүк. Ошого карабастан аутка чыгып кетти. Эми болсо жеке чыгуу болот, бирок убакыт
өтө аз калды. Ошого байланыштуу балким жеке чыгуу болбой калышы деле толук мүмкүн. Жеке чыгуунун аягы жыйынтыкталбай деле калышы мүмкүн. Жакшы. Кайрадан Жаныш Конушбаев акыркы чабуулдун бирин көрөт. Бул соңку аракет. Алыстан деле балким Жаныш Конушбаев ыргытууга аракет жасаса керек. Тегичекти убакыт бүтүп калды. Ошентип Көлтөр командасы экинчи таймдан кийин азырынча 2-0 эсебинде каршылаштарынан артта келе жаткан мезгили. Үчүнчү таймы башталууда. Эсеп азырынча 40 мүнөт артта калган мезгилде 2-0 Аксуу командасы алдыда келе жаткан учур. Жана 3-чү таймда Көлтөр командасы бардык аракетин көрүп эми чабуулга баруунун айласын издейт. Тайгазандар алмашты экинчи таймга караганда. Азыр мынакей Аксуунун оюнчулары жакшы эле коргонууда. Тилек Кошумбаев чабуулга бара жаткан мезгил. Тилек жана Назар Кошумбаев эки агайыны бар. Азыр болсо мынакей дагы да болсо чабуулдарды байкай туралы. Экинчи таймда Аксуу командасы өзгөчө жакшы оюн көрсөтө алды. Айрыкча чабуулда Тилек Кошумбаев азыр жардамга барышты командалаштары. Байкай туралы канчалык деңгээлде жакшы болот. Өтө кооптуу учур Аксуу үчүн. Эки оюнчу биргелешип келген. Анткен менен бактыга жараша дейбизби? Тилекке каршы Айтор улак ыргытуучудай жакшы коргонууда. Анткен менен улак Тайгазанга түштү. Мынакей 3-чү таймдын башы Көлтөр командасы эсеп сандарын кыскартты. Азыр көк кийимчендерде али мүмкүнчүлүк чоң бүгүнкү беттешти сактап калууга. Бирок Аксуу командасы оңой эмес жоо экендигин бүгүнкү беттеште бизге көрсөттү. Чындыгында алар күчтүү команда экен, күчтүү жаат экен. Эгерде Көлтөр бүгүн аларды утуп ала турган болсо, албетте чоң бир эмгек, чоң бир иш жасаган болот деп айтсам жаңылбайм. Улак азыр ортого ташталат. Экинчи таймдын, 3-чү таймдын башы. Эсеп 2-1 Аксуу алдыда, бирок Көлтөр эсепти кыскартууга жетишти. Жерден улакты эңип алууга азыр эки команданын оюнчулары тең аракетин жасайт, бирок ушунча ат турган жерден улакты эңип кетүү бул оңой иш эмес. Бирок оюнчулар, көкпөрүчүлөр мындан дагы кыйын делинген жерлерден улакты алып чыгып кетет. Ошон үчүн көкпөрү оюну эрендердин эр оюну деп аталат. Мынакей караңыздарчы. Өтө жакшы азыр улакты Аксуу командасынын оюнчусу эңип алды жана чабуулга чыгууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Элдияр Жумадылов, жок бул Аскат Исенбаев таракан менен чабуулду көздөй сызып бара жаткан мезгил. Элдияр Исенбаев, Аскат Исенбаев да бир жолу кечирим сурайм. Жана Аскат Исенбаев Тайгазандын түйүндө командалаштары жардамга келиш керек. Аскат Исенбаев ой. Эмнени карап турат? Түшүнгөн жокмун Аксуу командасынын калган оюнчулары. Албетте алардын дагы тактикасы бар, алардын дагы беттешке койгон, оюнчуларга койгон өздөрүнүн тактикалык аракеттери бар. Ага карабастан ушундай жерде сөзсүз түрдө командалашка жардам берсе, балким эсеп сандарын өзгөртүү мүмкүн болмок. Азыр эгерде 2-1 эсебинде, 3-1 эсебинде кайрадан Аксуу алдыга чыгып баштай турган болсо, анда бул олуттуу билдирме деп айтсак дагы жарашмак. Улак сыртка чыгып кеткенде көрүндү. Бирок оюнда кен дагы да болсо улакты азыр ортодон ким тартып алат? Кайсы команданын оюнчусу тартып чыгаар экен? Аксуунун оюнчулары алды окшойт. Анткен менен улак эми мынакей чындап сыртка чыгып кетти. Бүгүнкү улак өтө чоң талашка түшүп жаткан учур. Аксуу командасы жайгашкан, Аксуу командасы коргонуп жаткан Тайгазандын жанында тегирекчиндин ичинде жеке чыгуу эрөөлү катталат. Байкай туралы Көлтөр командасынан Эржан Талантбек уулу даярданып жатат. Ортого чыкканга жок, бул Жаныш Конушбаев. Жаныш Конушбаевка каршы Айбек Раис уулу. Айбек Раис уулу өзүнүн аргымагы менен бүгүн
ортону такыр берген жок, эч берген жок. Өтө жогорку деңгээлдеги оюнду көрсөттү ал. Улак жерде мынакей эми мүмкүнчүлүк бар. Жаныш Конушбаевга кичине эле мүмкүнчүлүк жетиштүү экен, биз көрдүк. Мынакей Жаныш Конушбаев кичинекей гана мүмкүнчүлүктү колдонуп улакты жерден алууда. Эми ал такымга баса алабы же жокпу? Азырынча атаандашы жакшы бир коргонуп жаткан мезгилде көтөрүп туруп эле такымга басыш керек, бирок ошол иш дагы өтө кыйын экендигин унутпашыбыз керек. Мынакей Жаныш Конушбаев эми гана улакты такымга басты мыктылап, оң такымга жана ушул жерден азыр чыгууга аракетин жасайт. Талашсыз түрдө Жаныш Конушбаев азыр Көлтөр командасынын эң бир маанилүү оюнчусу болуп жаткан мезгили. Эгерде эсеп сандарын теңей турган болсо, анда анын командадагы орду андан дагы жакшыра чөөрүнөн эч кандай күмөнүм жок. Азыр Жаныш Конушбаев бош бир зоналарды, аймактарды издеп жаткан мезгил, бирок ага чейин аны атаандаш команданын өкүлдөрү сыртка чыгарып жиберди. Дагы бир жекеме-жеке чыгуу болот, демек бул учурда эми мынакей Эржан Талантбек уулу ортодо, ага каршы атаандаш командадан ошол эле Айбек Раис уулу окшойт. Азыр чындыгында жеринен алып барып жатабыз, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Алыстан кээде номерлерди, оюнчуларды таануу бир аз кыйынчылык жаратып калат. Жок, бул Аксуунун оюнчусу Бакыт Жолдош уулу болгон экен. Бакыт Жолдош уулунун деле аты жакшы экен, бирок Бакыт Жолдош уулу көбүрөөк чабуулга барган оюнчу экендигин дагы унутпашыбыз керек. Азыр мынакей жакшы улакты эңип алууга аракеттенүүдө Эржан Талантбек уулу. Эржан Талантбек уулу эми улакты алды. Сол такымга басты. Командалаштары жардамга келиши керек. Себеби Бакыт Жолдош уулу улакты тартып алууга жетишти. Мына караңыздарчы. Аксуу командасынын оюнчусу улакты тартып алууга үлгүрдү. Жана ал азыр өздөрүнүн тайгазаны аркылуу кандайдыр бир чабуулду өнүктүрүүгө аракетин жасайт. Эң башкысы Бакыт Жолдош уулу ылдамдыкты кошууда. Бакыт Жолдош уулу акырындап түз эле тайгазанды көздөй бара жаткан мезгил. Жакшы, мынакей эми Аксуунун оюнчулары эсеп сандарын өзгөртүүгө жакын барган. Бирок тайгазандын борту, тайгазандын кыры бул ирет Көлтөр командасын куткарып калды десек дагы жарашат. Сыртка чыгып кетти улак. Эми кайрадан жекеме-жеке чыгуу орун алат. Эгерде азыр улак түшүп калганда, анда чын айтышыбыз керек, Көлтөр командасынын абалы өтө кыйындап калмак. Ого өтө кыйындап калмак десем дагы болот. Судья калыстар курамы 7 калыстар тобу. Бардыгы оюн заласында оюндун жүрүүсүнө Мынакей улак жерде Жаныш Конушбаев улакты сол такымга басты. Эми чабуулга жөнөсө болот. Жаныш Конушбаев бүгүнкү беттеште албетте өтө жогорку деңгээлдеги беттештер орун алууда. Жана Жаныш Конушбаев жакшы бара жаткан мезгил. Ыргыт алабы? Ыргытты. Жана улак тайгазандын ичинде. Оюнчунун абалы кандай? Бул Жаныш Конушбаев эмес, урматтуу мекендештер. Бул 9-чу катар санындагы Көлтөрдүн оюнчусу Жаныбек Курманбек уулу болгон. Азамат Жаныбек Курманбек уулу ошентип эсепти теңеди. Оюндун кызыгы дагы арта түштү. Дагы кызыктуу боло баштады.
Canibek Kurmanbegoğlu, Canibek 90-жылғы Боррон чапканаты Боррон чап. Мындан кийин Сарыөзөн Рассвет жана Бакубат Талас командаларынын жогорку лигадагы жааттардын оюну болот. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, абдан кызыктуу эрүүл бизди күтүүдө. Сарыөзөн Рассвет менен Бакубат Талас командаларынын оюну чындыгында өтө жогорку деңгээлде болсо керек. Себеби командалардын менимче деңгээли бири-бирине жакын. Деңгээл дээрлик бирдей деп айта албайм. Балким болбой калышы дагы мүмкүн. Бирок биз ошол нерсени күтүүдөбүз. Азыр болсо чабылда Ак Суу командасы Аскат Исенбаев. Аскат Исенбаев Тайгазамдын жанынан кайтты. Аскат Исенбаев бир кайрылды жана жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ак Суу командасынын оюнчусу дагы да болсо атаандаштарын накей айлантып Тайгазамды көздөй жакындап бара жаткан мезгил. Аскат Исенбаевдин аты дагы укмуштуудай мыкты экендигин көрдүк. Бирок бир аз баягы атты кайрыган мезгилде атаандаш уруп кетип, натыйжада улакты колунан түшүрүп алды. Азыр эми чечүүчү бир салымга жетип келгендейбиз. Кайсы команда улакты таштап кете турган болсо, Тайгазанга ошол жаат балким оюнду өздөрүнүн карамагына аударып, ошол оюнду өздөрүнө сактап калышы толук мүмкүн. Улак жерде өтө чоң күрөш орун алууда. Азыр оюнчулар мындай жерде абайлаш керек. Жаракат алып калуу коркунучу дагы бар. Калыс мүмкүн болсо эртелетип эле жекеме-жекеге чыгарса деле болмок. Ооба, калыс жекеме-жекеге чакырды. Себеби Тайгазандын түйүндө кайсы бир оюнчу жаракат алып калышы мүмкүн. Бир аз кооптуу учур пайда болот экен. Ошону эске алып, азыр калыс жекеме-жекеге чакырды. Оюндун бүтөрүнө 8,5 мүнөттөй убакыт бар. Көлтөр командасы атаандаштарын 2-0 эсебинде артта келе жатып кууп жетип келди. Бул албетте команданын эркинен, команданын бул беттеште болгон, команданын бул беттеште утууга болгон каалоосунан кабар берери шексиз. Азыр болсо улак жерге ташталды. Эржан Талантбек уулу бул кайрадан Көлтөр командасынан, ага каршы Бакыт Жолдош уулу, албетте Бакыт Жолдош уулу Айбек Раис уулунан айырмаланып улакты көп еңбек эткен. Бирок Бакыт Жолдош уулу атаандашы эң убалар Замат Дароо Жармашев ага чоң бир маселелерди жаратаарын көргөнбүз. Эржан Талантбек уулу азыр улак менен Эржан Талантбек уулу өткөрүп бериши дагы мүмкүн командалаштарына. Жакшы чабуул өнүгүп бара жаткандай байкай туралы. Жакшы жетип келди, бирок командалаштары жок. Азыр эми аты эмнегедир баспай койду, же тизгин өзүндө эмеспи Айтор? Айтор эң башкысы дагы да болсо чабуулду өнүктүрүүгө мынакей көк кийимчендер аракетин көрүүдө, өткөрүп берди. Эми буга чейин улакты таштаган оюнчу бул Жаныбек Курманбек уулу. Чабуулчу Тайгазанды көздөй бара жатат. Ат Тайгазандан алыстап кетти. Эгерде ат Тайгазанга барганда анда кооптуураак жүрүшкө ортоктош болмокпуз. Улак жерде азырынча. Аны кийин биринчи эңип алат. Ошол суроо биз үчүн кызык болуп жатат. Абдан жогорку деңгээлдеги, жогорку чыңалуудагы командалардын деңгээли жагынан бирдей болгон оюнга ортоктош болуудабыз. Мындай оюнду албетте биз ар дайым эле көрө бербейбиз. Кээде күчтүү команда менен бир аз алсызыраак команда чыгып калат. Кээде таптакыр күчтүү команда менен таптакыр эле алсыз командалар чыгып калган учурларды көрөбүз. Мындай учурлар өтө көп дагы кездеше бербейт. Улак оюн таласында калды же сыртка чыгып кетти. 6 мүнөттүн ичинде кайсы бир команда улакты таштаса, ошол жаат алдыга чыгып, балким жеңишти багындырышы мүмкүн. Эгерде таптакыр улак ташталбай кала турган болсо, анда овертайм бизди күтүп турат алдыда.
овертайм. Анда дагы эсеп өзгөрүүсүз калса, анда бизде буллеттер сериясы күтүшү мүмкүн. Жаныш Конушбаев жана Айбек Раис уулу. Айбек Раис уулунун аргымагы өтө күчтүү экен жеке чыгууда. Ал эми Көлтөр командасынан Жаныш Конушбаев күчтүүлүк кылат. Мынакей күчтүү атка күчтүү оюнчу деп айтсак дагы, күчтүү атка күчтүү оюнчу каршы турууда деп айтсак дагы болчу да. Мен албетте Айбек Раис уулунун дагы мыктылыгын четке какпайм, бирок Айбек Раис уулу мынакей ортодо өз мүмкүнчүлүгүн көп колдоно албай жаткан мезгили. Тагыраагы улакты эңе албай жаткан учур. Эми мынакей Айбек Раис уулу улакты алгандай болгон. Мынакей эми ширактан кармады. Жакшы, сол такымга басты Айбек Раис уулу жана Аксуу командасы чабуулга жүдөсө болот. Жөнөш керек. Алда ачык болчу Айбек Раис уулу бир аз кичигип калды чындыгында. Анткени менен баары тең жайында өзүнүн өнөктөшүн өткөрүп берди. Жолдош уулу Бакыт азыр улак менен алдыга бара жаткан мезгили бир жолу аргымактын башын тартты дагы. Бакыт Жолдош уулу кайрадан атаандаштарын айланып тайгазанды көздөө жакындап бара жаткан мезгил. Эсеп сандары өзгөрүшү мүмкүн, себеби анын командалашы жанында турат. Эң бир кычалыш учур, чечүүчү учур болуп калышы мүмкүн. Бул жер азыр эки оюнчу кулап түштү. Көлтөр командасынан канча болду? Оюнчулардын саны теңелди, 4-4. Демек азыр оюн андан ары уланат. Азыр улак көбүрөөк Аксуу командасынын оюнчусунда Бакыт Жолдош уулу улак менен. Жакшы, аут. Бакыт Жолдош уулу өзүнүн мүмкүнчүлүгүн колдоно алган жок. Эми кайрадан жеке чыгуу болот. 3 мүнөт убакыт калды. 3 мүнөт убакыттын ичинде ким алтын упайды салып кетер экен? Эми алтын упай деп дагы айтып койсок кайсы бир деңгээлде жарашчудай, себеби азыр кайсы бир команда салып кете турган болсо, атаандаштары балким аларды кууп жетип келбей калышы мүмкүн. Жаныш Конушбаев улакты эңип алды. Өз командалаштарынын жардамын алып, Жаныш Конушбаев азыр тайгазанга бара жаткан мезгил. Жаныш накей тайгазандын жанында азыр чечүүчү улакты салып коюшу дагы мүмкүн. Мына эми ыргытыш керек. Көлтөр командасында мындай мүмкүнчүлүк бүгүнкү беттеште балким пайда болбой калышы мүмкүн. Жаныш Конушбаев дагы бир жолу бошонуп чыкты. Улак анын такымында ал мыктылап басып алган. Дагы бир жолу атаандаштардан бошоп чыкты жана Жаныш Конушбаев эсеп сандарын 2-3-кө өзгөртүп салды. Мен жөн жеринен айткан жокмун, дал ушул оюнчу бүгүнкү беттеште Көлтөр командасынын эң башкы, эң маанилүү оюнчусу болду деп. Жаныш Конушбаев мынакей балким жеңүүчүн аныктай турган улакты таштады. Бирок балким деген сөз менен коштоло турган нерсе, себеби али убакыт бар. Эми Аксуу командасы мүмкүн болушунча улакты алып алдыга барыш керек. Мынакей Аксуунун оюнчусу улакты алды, оң такымга басты. Көбүрөөк Көлтөр оюнчулары азыр коргонууга басым жасашат, бирок азыр Аксуу командасында жакшы мүмкүнчүлүк пайда болчудай байкай турабыз. Сары кимчендердин жүрүшү өтө олуттуу түрдө бара жаткан мезгил, ылдамдык дагы жетиштүү. Эң башкысы улакты ташташ керек, бирок бул жолу аргымак оюнчуга баш ийбеди окшойт. Сыртка атты чыгып кетти, бирок эң башкысы улак али оюн талаасында калган. Бул албетте туура чечим. Дагы 1 мүнөттөн көбүрөөк убакыт бар Аксуу командасынын пайдасында. Ошол убакытты эми өздөрүнүн пайдасына чечиш керек. Ал эми атаандаштары эмне кылат? Атаандаштары бар болгон күчү менен азыр улакты өздөрүнүн карамагына алууга аракетин жасап жаткан мезгил.
Жыйынтыктоочу 3-чү тайм чындыгында Аксуу жааты 2-0 эсебинде алдыда келе жатып 3 улакты өздөрүнүн тайгазанына таштатып койду. Бул албетте алар каалабаган нерсе деп айтсам дагы жаңылган болбойм. 30 секунда вакыт. 30 секунда вакыт калган мезгил. Ортодо Эржан Талантбеков жана Аксуу командасынан ким азыр мен байкап көрөйүн. Айбек Раис уулу чечүүчү мааниге ээ болгон оюнду дал ушул оюнчу азыр жүргүзөт. Айбек Раис уулу сол такымга басты. Дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар, бирок акыркы секундалар чамамда жетишпей калды окшойт. Биз